Assalamu alaikum, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан айтпасам болбойт автордук берүүчү аты жөнүм Талгат Абдырахманов. Кутмандуу ушак кечиңиздерме. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты, буга чейинки төрага да болуп эмгектенген, учурда шаардык мэрияга мэр болуп жаңыдан гана дайындалган Ормоков Эрнисбек Абдижалалович мырза болмокчу. Эрнис мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Чуу дегенде эле биз мынакей Жалал Абад шаарына кече гана мэр болуп дайындалдыңыз, көпчүлүктүн колдошу менен шайландыңыз дегендей. Ушул Жалал Абад шаарынын экономикасын алдыга көтөрүү, же болбосо ушул мэр болуп келүүдөгү сиздин башкы максаттарыңыз эмнеден турат? Биздин бул мэр болуп келгенге чейин өзүңөр билесиңер да. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын катарында иштедим, шаардык кеңешинин төрагасы болуп иштедим. Бул көйгөйлөрдүн баардыгын билебиз. Эң негизги чакан шаарыбыздын чамалуу гана бюджети бар экен да. Ошого биз биринчи иретте бюджетти көтөрүү менен эң негизги максатым болуп турат да. Бюджетти көтөрүп, көмүскөдөгү экономиканы таап чыгып, бюджетке кошуу болуп турат. Анан бизде билесиңер 4 мекеме ишканалар бар, примери. Бул тазалык, көрктөндүрүү, анан Газпром, автобаза. Буларды биз бюджеттин эсебинен бүгүнкү күнгө чейин каржылап келебиз. Буларды дагы өзүнүн бир экономикасын, өзүнүн бюджетин өздөрүн актай турган кылып жеткирүү менен максатым. Ошондо биздин бюджетибиздин ал жакка кеткен 100 миллион, 150 миллион акчаны бөлөк строительство жакына жумшоо менин эң негизги максаттарымдын бири болуп турат да. Анан муниципалдык бизде мына ишкана бар, өзүңөр билесиңер. Бүт бар жогун жерлерди инвентаризация кылышыбыз керек. Азыр канча мүлк бар, кайсы мүлктөн канча акча түшүп атканы белгисиз. Анан көк китептерди кызыл китепке айландырбаш үчүн мен дагы өзүм программада айтып кеттим. Буну биз уруксат бербейбиз, сатпайбыз жерлерди. Себеби биздин шаарыбыздын бюджетин бирден бир толуктоп турган ишканаларыбыз бул кумус болот да. Мүлктөрдү катталган ишкана. Азыр эле мынакей өзүңүз айттыңыз, шаардын бюджети үчүн ошол ижарага ошол жерлерди берүү аркылуу бюджетти толтурсак болот деген оңдо бир пикирди айттыңыз да. Негизинен ушул буга чейин сиз айткан маселе ачык айкындуулукундай көйгөй катары көрүнүп келген да. Маселен, убактылуу пайдаланууга алып ошол учурда кызыл китепке айландырылган өзүңүз айткандай. Буга чейин ушундай бир кагаз иштерин бүтүрүп алган кишилердин мындай иши каралабы? Эми буга чейин ким кандай кылды, аны мен так билбейт экенмин, бирок бизде жер мораториясы бар, аны биз албайбыз. Эгер жок болсо, кайрадан биз мораторияны жарыялайбыз. Анан мен сиздерге мына өзүңөрдүн передачаңардан айтып кетейин. Менин дагы бир программам биздин бюджетти 1 миллиардка жакын бюджетибизди көтөрүү. Анан шаарыбыздын ортосунда болгон жаза мекемеси турат да, жаза өтөө мекемеси турат. Муну дагы сыртка алып чыгуу. Анан аэропорт боюнча. Аэропорт дагы өзүңөр билесиңер, шаардын ортосуна келип турат. Кудай сактасын, Манас аэропортунда самолет жарылып болуп, бизде да ошондой кырсыктан алдын алуу максатында аэропортту да сыртка чыгаруу пландарым бар да. Муну эми чын айтканда шаардын деңгээлинде чечиле турган маселе эмес. Мунун баардыгын жогорку бийлик менен, алар менен макулдашып, аларга өзүбүздүн пландарыбызды, аларга дагы бир сунуш ой пикирлерибизди алар менен кошо бир көмөктөшүп, бул эки чоң ишканаларды, эки чоң мекемелерди сыртка чыгарам деген ойдомун. Абдан жакшы. Ошол учурда мына азыр өзүңүз айткан аэропорт маселеси бул шаардагы жеке ишкерлерге дагы өзүнүн тескери таасирин берип келет. Маселен, курулуш тармагында иш алып барган ишкерлердин көпчүлүгү учурда ушу аэропорт тоспоо болгондогу бир нааразычылык пикирлерин угабыз да. Ушул курулушту, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында кандай максаттар бар, пландар? Эми өзүң айтып кеттиң го Талгат. Бул аэропорттун залакасынан биз шаар бийик өсө албай атабыз да. Азыр курулуп калган үйлөр дагы азыркы күндө токтолуп турат. Эч кандай жумуш аракеттери жүргүзүлбөй атат.
Эгер буларды биз аэропорттон чыгарып кете турган болсок, анын ордуна чоң бир городокторду салсак болот. Дагы бир чоң мекеме ишканаларды, социальный объектилерди салсак болот. Биз эми өйдөгө карап өсүшүбүз керек да. Эл көбөйтөт, а жерибиз тартыш болот да. Анан ошондой эле үйлөрдү салып аткан, көп кабаттуу үйлөр салып аткандарга биз эми шаардык бийлик колдоо көргөзөбүз. Өзүң айткандай инфраструктурасынан толук жардам беребиз. Алардын коммуналдык жактарын карап беребиз. Светин, суусун, газын, жолдорун буну биз өзүбүзгө милдеттүү түрдө алып, шаарыбыздын ошол жерге шаарыбыздын өзүбүздүн калкыбыз келет. Өзүнүн шаар тургундары келет. Ошолорго биз жакшы бир кичине болсо дагы жардам кылганга биз даярбыз. Ошол учурда журналист катары дагы жеке шаардын тургуну катары дагы мени түйшүлтүргөн бир маселе турат. Бул биздин Чехова көчөсүндөгү жанагы сиздердин кызматкерлердин тили менен айтканда чачкынды соода жат түйүндөрүн иретке келтирүүгө багытталган бир конкреттүү кадамдар болобу? Анткени буга чейин биз көрүп эле келатабыз, мындай мыйзамсыз дейбизби же мыйзамдуу дейбизби, автостоянкаларды көрүп атабыз. Булардын бардыгын иретке салат деп сизден үмүт кылсак болобу? Мен сиздерге ушул маселе чын айтканда буга чейин дагы социалдык тармактардан чыгып атты, өзүм да көрүп күбө болуп аттым. Көргөндөн баштап мен ошо оюма түштү да, кантип кайсы жака жылдырсак болот депчи. Автовокзалдын жетекчиси менен мен сүйлөшөм. Бишкек көбүнчө, Бишкек-Ош, Бишкек-Жалал Абад таксилери көбүнчө туруп атат ал жердечи. Аларды ошол жака жылдыруу максатында. Эми эң негизгиси эл дагы бизге түшүнүү менен мамиле кылыш керек да. Биз апарып баргыла аяка десек элек, барат 1 саат, жарым саат кайра эле же болсо 1 күн турат, кайра эле келип алышат. Анан биз менен баягы урушканга чейин мурун эми болуп жүргөн да, дагы деле ошондой болушу мүмкүн да. Бирок мен муну өзүм ошо эл менен тыгыз иштешип, чачкынды соода түйүндөгү отурган аял эжелерибиз менен да туура сүйлөшүп, мына жакшы бөлөк базарларда өзүңөр билгендей үстү жабык базарлар бар, бош турган базарлар бар. Биз таап берип ошол жака жылдырганга толук мүмкүнчүлүк бар. Эмнеге болбосун? Эң негизгиси иштөө аракети эле болуш керек, калганы боло берет. Ошол учурда бизде түштүктө бир гана Жалал Абадда орун алган, Жалал Абад маданий техникум деген бир окуу жай бар. Бирок тилекке каршы ушул окуу жайдын абалы бүгүн өтө кейиштүү абалда. Мунун бул окуу жайга кирип баратканда эле өкүндүргөнү, эми бул бир окуу жай болсо, кирип баратканда эле мындай улуу сөздө уят жок дейт, ушул ич кийимден тартып жанагы ташын коюп алып төлгө салган кемпирлерден өйдө отурат да, жарма чежелерден өйдө. Ушул көрүнүш сизди мындай бир кейишке салабы? Кейишке салат да, кейишке салат. Бир эле окуу жайдын бир сырткы келбетин бузуп атат деген ойду айтып атасың да. Бузуп атат. Бирок элдин тиричилик, турмуш тиричилик ошого алып баратат да. Ошого алып баратат. Кээ бир киси ошо бир сетка алмасын коюп отурат. Кээ бир киси эми кичине майда чүйдөөлөрүн коюп отурат. Алар да тиричилик кылайын деген биздин өзүбүздүн шаар тургундарынын бири болуп атат да. Эми аларга бирок сиз ошол учурда сиз айткан, мисалы юксиде соода түйүнүнүн асты толугу менен бош турат. Эмне үчүн ошолорду ошол жака алып барып жайгаштыруу мүмкүн эмес деген ойду айткым келдик да. Анан жанагы салыштыруу иретинде гана кабыл алыңыз бул нерсени. Маселен, көпчүлүк мисалы активисттерден же болбосо жаштардан сұрасаңыз, Оштун мэрі базарларды жок кылып, ошонун ордун иретке келтирип атат. Ушундай бир чоң базарга айландырып алган жайларды толугу менен сүрдүрүп салып, эс алуучу жайга айлантып атат. Биздин мэр Жалал Абад ушул жакшы мэрге жарыбай койду деген бир мындай көңүлдү түшүрө турчу пикирлер дагы жок эмес да. Анан эмне үчүн ушундай майда иштерди чечип коюу мүмкүн эмес? Бул чечип коюу мүмкүн. Мен эми өзүңөр билесиңер, кечеден башталды иш, бүгүнкү күн толук иштеп атам. Аябай 2 айдан бери шаарда толуп тура иш экен, жетишпей атам. Биринчи күндөн баштап туруп бул иштерге дагы убакыт келет, мезгил келет. Айтабыз дейбиз, силер да жардам бергиле жигиттер.
Анан биз элдерди эртеңки күнү чыккыла ал жакка барыла десек, телевидениеден мынтип жаңы мэр келип, мындай элдерге кысым көргөзүп атат деген дагы ойдон алып болушубуз керек да. Сөзсүз ооба. Сиздер альтернативаны сунуштайсыздар да. Мисалы, аларга орунду таап берип туруп анан ал жерден жылдырасыздар да. Эми орун таап бербей туруп, албетте аларды жыл десеңиздер, сиздерге болгон наразычылык пикир дагы жаралат да. Эми менин кийинки суроом мындай болсун. Мынакей буга чейинки президент милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Нуркожоев мындай коррупционерлерге каршы аеосуз күрөш болот деп убада кылып атат да. Анан биз сизди дагы ошол кишилердин командасында экениңизди билебиз. Мисалы, мекенчилден талапкер болгон сөз. Анан ушул коррупция менен күрөшүү иши Жалал-Абадта кандай жүрөт? Бул коррупция менен иш жүргүзгөн адамдар бар да. Мамлекеттик мекемелер бар. Ошолор иш алып барат. Бирок сиздер тараптан көзөмөл болот. Эң негизгиси мен сага айтып кетейин, өзүм жебей, бирөөгө жедирбейм. Эгер примери түзүлгөн ишканалардын бирөөсүнөн коррупцияга аралашып калган жетекчи аныкталып же байкалып калган болсо, ал сөзсүз түрдө иштен алынат. Жөн эле иштен алынбай, иш козготуп анан кетиребиз. Биз эми мен бул жерге келген максатым бирден бир ой тилегим таза иштеп, шаар үчүн иштеп. Таза шаар үчүн иштеп, бир тарыхта атым калсын деген ниетте. Бул жерге келип байлык топтош эмес. Бул жерге келип дагы бир жер алыш максат эмес менде. Шаарым үчүн, шаардыктар үчүн иштеп берейин деген ниетим менен келдим. Ошол учурда мына пандемияга байланыштуу бүгүнкү күндө Жалал-Абадта абал кандай болуп турат? Пандемияга байланыштуу абал азыркы күнү туруктуу десек болот. Бул көзөмөлдө. Анан биринчи күнү өзүм бир отурум өткөзөйүн атам, ушул боюнча. Анан бизде дагы пандемия үчүн өзүң билесиң да, шот ачылып, биздин сырт жакта карап турбастан көп жетекчилерибиз, көп биздин агаларыбыз акча түшүрүп берген да. Ошол акчаны ошо пандемия учурундагы, же болбосо азыркы учурдагы адамдарга азырактан болсо дагы бөлүп берели деп атабыз. Эми ал көп сум эмес, 106 миң акча калып тур да. Жардам болот. Билим берүү тармагында бүгүн шаарда абал кандай? Билим берүү тармагында абалды эми өзүңөр көрүп атасыңар да. Кечеги эле үй шартында окуган балдар кээ бирки мектептер чыгарды, өзүнүн санитардык, саламаттыкты сактоо эрежелерин эске алып, бүгүнкү күндө толук окуу мектептери ачылып, садиктер ачылып иштеп атат. Эми көбү даяр эмес экен, алар турат. Кышка даярдыгы жакшы. Бирок мен ушул боюнча понедельник, вторник, эми талат айтпадымбы? Бүгүн анан кече болду депчи. Бюджет турат, аны карашыбыз керек. Понедельниктен баштап бардыгын кыдырып, кайсы көйгөйлүү маселелер бар, кандай чечиш керек. Ошонун бардыгын кааласаңар мен силерди чакырайын, кошо кыдырайлы. Бардыгын тактайбыз. Биз каршы эмеспиз, албетте сиздерден чакыруңуздарды күтөбүз. Ошол учурда кече социалдык тармактар аркылуу сиздин Россиянын жаран экендигиңиз жөнүндө маалыматтар айтылды. Канчалык деңгээлде чындык бар? Эми Россияга барганыбыз чын, иштегенибиз чын. Биз дагы ал жакта жыргаган турмуштун айынан кеткен эмеспиз. Мигрант болдук. Анан ошо 2006-2004 жылдары экен эсимде жок. Паспорт алып 2010 жылдары биз аны тапшырганбыз. Биз ошо паспорттун натыйжасынан биз предприниматель болгонбуз, налоговый учетко турганбыз. Эми жашоо тиричиликтин айынан бардык да, жыргаган жерибизден барган жокпуз. Демек бүгүнкү күндө Орусиянын жарандыгын тапшырганбыз. Жок, тапшырганбыз. Андан бери канча паспорт столдо иштедим, өзүңөр билесиңер. Шаардык кеңеште 3 жолу депутат болдум, төрөгө болдум. Жогорку кеңешке талапкер болуп катталдым. Эгер экинчи жарандыгым болгондо чыгат эле да. Буга чейин мисалы өзүңүз айткандай шаардык кеңеште депутат болдуңуз. Анан жанагы жол кеңейтүү маселесинде, Пушкиндагы жолду салуу маселесинде, жер асты менен өтмөктөрдү куруу иштеринде мындай коррупциялык схемалар болгон деген буга чейинки талаштуу пикирлерди өзүңүз билесиз да. Депутаттар, шаардык кеңеш депутаттары өздөрү деле айтып жүрүштү. Бул иштерди көзөмөлгө алуу кандай болот? Эми бул программаңызда барбы деген ойду айткам. Эми мындай да,
коррупциялык схема эгер болгон болсо, аны өзүнүн тергөө органдары бар. Ошолор текшерет. Анан кийин буга чейин болгондорун мен так айта албайм. Мындан бул жака болбойт деген мен терең ишенип силерге айта алам. Буга чейинки болгондорду мындай жаап жашырууга аракет кылбайсыз? Жок. Ал кантип жаап жашырасың? Жаап жашырсаң ошолор менен соучастник болуп калбайсыңбы? Ага мыйзам жол бербейт да. Мынакей буюрса сизде ушундай бир чоң элдин дагы үмүтү, биздин дагы үмүтүбүз турат. Шаардын бир экономикалык, инфраструктуралык абалын бир жакшы тепкичке көтөрөт деген. Кудай ошол үмүтүбүздү актасын деп тилек кылалы. Анан алдыдагы 90 күндө аткара турчу алдыңкы иш пландарыңызда эмне турат? Ошол алдыдагы 90 күндөрүңүздө. Эми 90 күндө билесиңер, жыл аяктап, жыл башталып атат. Жыл аяктаганда отчеттер менен болосун. Жыл башталганда келерки жылдын бюджетин бекитүү максатыбызда турат да. Ошол бюджетти мен ойлойм так туура аткарып, толуктоосу менен биз көрк кеңешке алып кирип бекитип алсак, ошонун негизинде анан жыл аягына чейин жакшы жумуштар аткарылат деген ой тилектемин да. Ошол учурда дагы бир соц тармактарда Эрнис Ормуховдагы мекенчилерден келди. Эми кадр алмашуу маселеси Жалал Абадта дагы күчөйөт деген пикирлер турат да. Бул жагынан мындай жумуш менен алектенесиздерби же кадр алмаштыруу мененби? Иштей алган жетекчилер болсо кетет, кадрлар алмашат. Анан мен келсем эле иштей алган жетекчилер дагы отура бериш керек болуп калат. Иштей турган адамдар менен биз келебиз. Анан мага чейин дагы кеткен 1-2-3 жетекчи мен келишиме чейин алардын ордун толуктайбыз. Анан азыркы иштеп аткан жетекчилер бир жуманын ичинде же 2 жуманын ичинде кетет деп айта албайм. Себеби алардын иштөө аракеттерин, кылган иштерин баардыгы менен тааныштып, анализ жүргүзүп, кетирип отурган кетиребиз. Мен байланбайм. Иштей албаган жетекчигечи. Ошол учурда журналисттер үчүн өзгөчө бир суроо болуш керек. Буга чейин шаардык мэриядан бир маалымат алуу же мэрге жолугуп, мэрден интервью алуу өзүнчө бир көйгөйлөдү. Анан сиз жаңы жетекчи катары журналисттер менен ачык иш алып бара аласызбы? Ооба. Эмне үчүн? Эми бизден кылып аткан ишти Талгат, массалык маалымат каражаттары элге чагылдырып, туурасын туура, туура эмесин туура деп жеткизип бара турган силерсиңер да. Мен менен туура так иштешсеңер, эл дагы ошону билсин, айкын билсин. Эгер мен интервью бербесем, бөлөкчө дагы элге чагылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен эшигим ачык силер үчүн. Кандай гана силердин ой пикириңер болсун, кандай сунушуңар болсун, мен дайым угамын. Биздин жүргүзгөн иш аракетибиздерге барып катышып тургула. Силерге биз эч кандай пут тосо албайбыз. Эрнис ага, биздин көрсөтүүбүзгө атайын убакыт ажыратып жок дебей кабыл алганыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде дайыма ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар.